Жогорку сотто соттордун автоматташтырылган маалыматтык системасын кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине кошуу боюнча маселелерди талкуулаган атайын жыйын болуп өттү. Иш-чарага Жогорку соттун аппарат жетекчисинин орун басары Эркин Исқақов жана башкы прокуратура, бизнес жана инновациялар борборунун өкүлдөрү менен сот департаментинин алдындагы Адилет сот маалыматтык технологиялар боюнча мекемесинин адистери катышты. Жолугушууда соттордун автоматташтырылган маалыматтык системасын кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине кошуудагы техникалык мүчүлүштүктөр, алардын алдын алуу маселелери талкууланды. Соттордун автоматташтырылган маалыматтык системасы сот тутумун реформалоо менен санариптештирүүнүн алкагында ишке ашырылууда. Аталган системаны кошуу аракеттери 2017-жылы башталып, бүгүнкү күндө республика боюнча биринчи инстанциядагы 64 сотто толук кошулуп, ийгиликтүү иштеп келет. Учурда кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестри менен маалыматтарды бөлүшүү модулун иштеп чыгуу боюнча иштер жүрүп жатат.